Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 46 сабагыбызды баштайбыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү сабакта сиздер биздин өсүүбүзгө, кыймылыбызга тоскоолдуктар деген тема боюнча маалымат аласыздар. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Бүгүнкү сабакта сиздер азыр айта турган биздин ар тараптуу өсүүбүзгө, кыймылыбызга тоскоолдуктардын 22 бөлүмү менен тааныштырам. Ошол көрсөтүлгөн өзүбүзгө тоскоолдук кылган түшүнүктөрдүн ар бирин билип, ал эмнеден келип чыгат, аны жоюу үчүн эмне кылуу керек деген жана башка суроолорду берип, изилдеп, өзүбүз анализ жүргүзүп, терс, зыяндуу жактарын жоюунун жолун үйрөнүшүбүз зарыл. Биздин өсүүбүзгө, кыймылыбызга тоскоолдуктар, алар төмөнкүлөр. Биринчи, жалкоолук. Өзүңүздөр билгендей эле, бул жалкоо адамдар көпчүлүк учурда көп нерсеге жетишпей калат. Экинчи, каалабастык. Үчүнчү, иштин көзүн билбестик. Төртүнчү, алагды болуу жана коркоктук. Ушул коркоктук боюнча дагы Роберт Кийосаки деген америкалык инвестор, бизнесмен мынтип айтып кеткен: адамды артка тарткан сапаттар бул ашыкча коркоктук жана өзүнө ишенбестик. Туура жоопту билип туруп, бирок айткандан коркуп отура берген окуучуну көргөн кандай гана өкүнүчтүү. Реалдуу жашоодо да акылдууларга караганда эр жүрөк, кайраттуу адамдар көп учурда ийгиликке жетишет деп айткан. Демек, башка нерсеге алагды болуу, иштин көзүн билбестик, жалкоолук, коркоктук бул жашоодо бизди артка тарткан сапаттардын бири экенин жогорудагы мисалдан эле байкасак болот. Бешинчи, бошоңдук. Алтынчы, зеригүү. Жети, тажоо. Сегизинчи, наадандык. Ушул наадандык жөнүндө дагы улуу данышмандардын айткан жакшы кептери бар. Наадандык бул тирүүлүктүн өлүмү. Наадандык караңгылыктан жаман дейт. Ошондой эле наадан аким журт бузат. Бекер отурганча бекер иште дегендей, 9-чу, бекерчилик. Бекерчиден безе кач, ушакчыдан көчө кач, жатакчыдан алыс кач демекчи. Бул бекерчилик дагы биздин өсүүбүздө эң чоң тоскоолдуктардын бири. Адамдын күзгүсү адам демекчи, өзүңөрдү башкалардын көзү менен карап, жалкоолук, ичи таарлык, текеберлик, уялчактык, тартынчактык, калпычылык, бошоңдук, чечкинсиздик, сөзүнүн өтөөсүнөн чыкпоо, көрө албастык, кытмырлык жана башка терс сапаттарыңардын бар экендигин билип, аларды жоюуга тырышуу, өзүңөрдөгү кемчилик каталар менен күрөшүү бул эң жакшы натыйжасын берет. 15. Билимдин жетишпөөсү. Билим десе эле көпчүлүк адамдар бул жогорку билимдүү, диплому бар, кандайдыр бир кызматта иштеген адамдарды элестетет. Чын-чынына келгенде билимдин күчтүүсү бул адамдык, адамгерчилик болуп саналат. Ал эми кээ бир учурда билими бар, жогорку билимдүү, иштеген кызмат орду бар, бирок жан дүйнөсүдө жакыр, адамгерчилик сапаттан төмөн дагы инсандар жок эмес. 16. Тажрыйба жетишпөөсү. Ошондой эле 17. Жолун билбөө. Ошондуктан жаштардан баштап ар бир адамдын өзүндөгү терс сапаттарды байкап, билип, алар менен күрөшүүгө, алардан тазаланып, алыстоого үйрөтүүбүз зарыл. 18. Акыл эстин жалкоолугу. 19. Артыкча эле этият болуп сактануу. Акыл эс интеллектти өстүрүү бул өтө маанилүү. Себеби адамдардын окуу, иштөө, жашоо жана башка ишмердүүлүгү бул акыл менен жүргүзүлөт. Акыл бул адамдын табигаттан, турмуштан, китептен, сабактан, маалымат булактарынан өздөштүрүлгөн билим, билгичтик, жөндөмдөрдү пайдалана билүү, турмушка, жашоого колдонуу болуп саналат. Алсыздын тили алты кулач, алсыздын кылычы арыз дегендей, алсыздык дагы биздин кыймылыбызга, өсүүбүзгө өтө чоң тоскоолдуктарды жаратат. 21. Сөздүн үстүнөн чыкпоо. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин өсүүбүзгө, кыймылыбызга тоскоолдуктар
кайсылар экени жөнүндө дагы маалымат ала алдыңыздар. Ошол ар бир адам өзүндөгү терс сапаттар менен күрөшүү үчүн алардын тизмесин тизип, бөлмөсүнө илип, өзүнүн эң зарыл милдеттеринин бири күн сайын мына ошол терс сапаттар менен күрөшүп, акыры аларды жоюуга жетишүүсү зарыл. Сөзүмдүн аягында Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү менен жыйынтыктагым келип турат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче саламатта калыңыздар.